Жана намазды бузуучу амалдардан бири бул амалул касир деп коет. Амалул касир көп амал дейт. Көп туура эмес иш кылуу дейт. Ошол көп амал дегенди алымдарыбыз көп амал деп эмнени айтат десе бир канча түр мындай тафсирлешкен да. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча эки колго муктаж боло турган амалды аткаруу дейт. Обычно аткарууда эки кол менен гана кыла аласыз ошол ишти. Мисалга топчуну төнөө канча кол менен кылынат? Значит, бир кол менен да төнөсөңүз намаз бузулат деген сөз. Адатта эки кол менен кылына турган ишти аткарсаңыз не экен? Көп амал деп аталат. Допу кийүү не? Допуну бир кол менен эле не кылабыз? Алабыз да кийебиз, туурабы? Значит, допуңуз түшүп кетсе, сиз эки колуңуз менен алып кийсеңиз да намаз бузулбайт. Себеби бул адатта эмне бул? Бир кол менен аткарыла турган амал. Бул кээ бир алымдардын чечимелери. Башка алымдар айтат, амали касир эмне десе, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи пикири дагы ушул да. Ошол ким эмнеге учураган болсо, кабылып калган болсо, ошол кишиден өзүнүн оюну алабыз дейт. Өзү караш керек дейт да. Өзү мен туура эмес ишти көп кылып, мисал көп кыймыл аракет жасады да. Тырмаландым да, кылдым да, анан өзү оюнда айтты да. Мен ушул намазымдын ичинде өтө туура эмес иштерди көп кылып койдум десе, ошол амали касир болот да, намаз бузулат дейт. Ошондо ошон үчүн намаздын ичинде көп кыймыл аракет не кылбаш керек? Намазга тиешеси жок кыймыл аракеттерди жасабаш керек. Балким жүрөгүңө ошол ой кетет да. Туурабы? Мен туура эмес движенияларды, кыймыл аракеттерди көп жасап койдум деп. Абу Ханифа ушул пикирди айтат. Себеби Абу Ханифанын бир адаты бар. Ким эмнеге кабылса, өзүнүн мнениясын сурайт да. Сен өзүң не дейсиң жуну? Шуну көп дейсиңби же аз дейсиңби? Көп десең намазың не болот экен? Бузулат. Аз десең намазың бузулбайт. Үчүнчү дагы бир тафсирди алымдар айтышат. Сырттан караган адам сизге баа берет да. Мисалы эң кыйыны ушул да. Мисалга айталы жумадыл намаз окуп жатат. Анан андай кылып кыймылдап атат, мындай кылып атат, такыр эле мындай намаз окуучуга окшобойт да. Мен сырттан мындай карап туруп, бул жумадыл намаз окуучуга да окшобойт го деп койсом, бүттүн жумадыл намазы бузулуп калат такыр. Ушундай дагы тафсири бар да. Жанагы амали касирди көп амал кылууну. Түшүнүңүздөрбү? Ушундай дагы алымдар чечмелеген. Ошон үчүн аябай этият кылып намазда адам деген берилип окуш керек да таксыларын. Сырттагы адам сизге баа бере турган болсо дагы не болду? Иш чатак болуп калат.